Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу бир туугандар, сабагыбызды улай Абдурахман Рофат Баша рахимахуллах ушул алымга таандык. Сахабалардын өмүрү баянынан бүгүнкү биздин баатыр, каарман, пайгамбарыбыздын дагы бир сахабасы Абдулла ибн Хузафа Сахми. Сахми уурусунан болгон Хузафанын уулу Абдулла деген пайгамбардын улуу бир сахабасы тууралуу кыскача баяндама. Хаккун ала кулли муслимин юқаббила раъса Абдулла ибн Хузафа ва ана абдау бизалик. Умарул Фарук, Hazreti Umar al-Khattab radhiyallahu anhu айткан экен, ар бир мусулман Абдулла ибн Хузафанын чекесинен өбүш керек, аны мен баштаймын деген экен. Бул окуя эмне себептен улам болгон, кийинчерээк кирет иншалла. Бүгүнкү улуу сахаба Абдулла ибн Хузафа Сахым уурусунан тарыхтын бетинде тарых миллиондогон арабтардан аларга көңүл бурбастан өтүп кеткен. Миллиондогон араб эркектерге эч оюна албастан, көңүл бурбастан тарых баракчалары өтүп кеткен. Бирок улуу ислам Абдулла ибн Хузафа Сахми деген бир сахабаны даңктаган жана тарых бетинде бул сахаба ташка чеккендей муну аты калган. Анткени бул ошол замандагы эки чоң империясынын башчысына жөнөтүлгөн сахаба болгон. Бирөөсү Персиянын башчысы Кисра, экинчиси Рим империясынын башчысы Кайсарга пайгамбарыбыз тараптан, кийин Hazreti Умар тараптан посол болуп, катчы болуп, элчи болуп жөнөтүлгөн эле да. Жана бул эки чоң падыша менен дагы бул сахабанын өтө бир ажайып окуясы бар. Тарых барагы муну айтып келет. Эми биринчи окуясы бул Персиянын падышасы Кисро менен болгон окуясы. Хижранын 6-жылы пайгамбарыбыз Мединеде турган чакта 6-жылы пайгамбарыбыз ошол чет мамлекет, яғни Араб жарым аралынан тышкы мамлекеттеги башчыларды исламга чакырып, элчилерди жөнөтүү убактысы туура келди деп билип, анан пайгамбарыбыз бул маанилүү иш үчүн сахабаларды тандай баштайт. Анткени себеби ал элчилер алыскы бир шаарларга барышмак, мурда кийин көрбөгөн, билбеген, ошол шаардын тилин билбейт, ал шаардын падышаларынын кулк мүнөзүн, менталитетин билишпейт. Анан ал падышаларды бул элчилер барып өз динин ташташка чакырат. Персия болсо отпарастыктан баш тарткын деп дегендей, Анан ошол салтанатынан баш тартып ислам динине кирген. Мындай грубо айтканда ошого чакырат да. Анан буга чейин сенин карамагында болгон адамдарды ээрчигин дегенге бар эле такалганда ушундай бир олуттуу сөз болгон. Анткени себеби Персия менен Рим булар государство, чоң бир мамлекет болгондуктан бир канча мамлекетти өзүнүн кучагына алып, алардын үстүнөн баш көз болуп турганда, анын арасында араб мамлекеттери дагы куру калган эмес да. Ошондуктан бул сапар өтө бир олуттуу, коркунучтуу сапар болгон. Бул сапарга кеткен адам келбей да калуусу мүмкүн болгон. Бул сапардан келген адам жаңыдан төрөлгөндөй жашоосу кайрадан башталган да. Ошондуктан пайгамбар алейхиссалату вассалам сахабаларын жыйнап, буларга бул маселенин өтө олуттуулугун түшүндүрүп, Аллага мактоо айтып, күбөлүк келмесин келтирип, амма бат деп андан кийин мен силердин араңардан кээ бирөөнү бөтөн улуттун падышаларына элчи кылып жөнөтүүнү каалаймын. Андыктан силер буга чейинки үммөттөрдөй болуп, алар элчилерине каршы чыккандай силер да мага каршы чыкпагыла. Анткени буга чейинки бир канча үммөттүн жок болуп кетүүсү өзлөрүнүн жөнөтүлгөн пайгамбарларына каршы чыкканда, мындай десе тигиндей деп өзүнүн оюн айтып, бир досу менен талашкандай, бир атасы менен талашкандай пайгамбардын пикирине каршы чыккан. Силер анте көрбөгүлө деп пайгамбарыбыз кутба кылганда сахабалар тура калып, я Расулалла, каалаган жериңе жөнөт, каалаган жериңе барабыз, лаппай, уктук, баш ийдик дегенде пайгамбар алейхиссалату вассалам 6 сахабаны тандап алат. Бул 6 сахаба 6 мамлекеттин падышасына барып, пайгамбарыбыздын пайгамбарчылык катын жеткириш керек болгон. Алардын бири ошол Абдулла ибн Хузафа Сахми уурусунан болгон. Пайгамбарыбыз тараптан
пайгамбарыбыз мезгилинде Персиянын падышасы Кисрага жөнөтүлүш үчүн тандалынган да. Эми ал убакта Персия бүгүнкү күндөгү ошол Иран жана анын тегерек четиндеги бир канча мамлекеттерди ээлеп турган чоң бир держава болгон да. Ошентип Абдулла ибн Хузафа бул сапарга даярданып баштады. Тирүү келбей каламбы, кандай болуп калат деп аялы менен, балдары менен, ата энеси менен коштошуп баштады. Ошентип сапарга чыкты. Сапарда кетип баратты. Бийик тоолордон ашты, чөлдөрдөн ашты, дөңсөлөрдөн ашты, чуңкур айтор. Сапардын татаалдыгын, кыйындыгын айт. Ошондой чоң сапарда бул жалгыз гана баратты. Аны менен биргеликте бир гана анын эгеси Аллах бар эле. Ошентип Персиянын мамлекетине жетти, кирүүгө уруксат сурады, жардамчылардын аскерлерине кайсыл максатта келгендигин түшүндүрдү. Ошондо Кисро баягы өзүнүн кан сарайына мындай бир баягы Абдулла ибн Хузафага өзүнүн падышачылыгын көргөзүш үчүн бүт аскерлердин баардыгын кыдырата тизип, өзүнүн сарайына кирип, жанакындай шөкөттөлгөн сонун кийимдерин, коронасын башына тагып, анан алып келгиле дейт. Анан Абдулла ибн Хузафа кирет. Абдулла ибн Хузафа кирсе алгандай, пайгамбарыбыз тараптан пайгамбарыбызга ыйман келтирүүгө жана аны ээрчүүгө чакырылган да бул падышачы. А бул падыша уже эле өзүнүн текеберлигин көргөзгүсү келип атат да, мындай мен киммин, мындай көрүп ал, мына менин кан сарайым, мына менин аскерлерим, мына менин тронум, мына менин кийимим, мына менин тажым. Абдулла ибн Хузафаны карсаң, жамаачы кийимдерди кийген дейт. Кийимдери эски дейт. Мындай өтө бир жөнөкөйлүк менен кирип келди дейт да. Бирок ушундай бир ызаттуу, ушундай бир башын тик көтөргөн абалда, сыймыктанган абалда, анын жан дүйнөсүндө исламдын ыззаты мондай бир кайнаган абалда, жана анын жүрөгүндө ыймандан келген мындай бир намыстуулук, ыймандан келген улуулук анын жүрөгүндө кайнаган абалда кирип келди да. Кисра бул сахабаны көрүш менен өзүнүн адамдарынын бирөөсүнө ишара кылды, колундагы катты алгыла деп. Дегенде бербей койду баягы сахаба. Жок, Аллахтын элчиси лично, орусча кыргызча айтканда, жеке падышанын өзүнө колмо кол берүүмө буйрук берген. Мен пайгамбардын буйругуна каршы чыкпаймын, бербейм силерге деди. Ошондо Кисра жандагыларга тек койгула деди дагы, ал акырын жакындап келип, анан колмо кол пайгамбарыбыздын жазган катын Кисрага өткөрүп берди. Анан Кисра өзүнүн ошол араб жазуучусу бар экен, улуту араб улутунан болгон Хирадан болгон. Хира деген бул ошол Ирак араб шаары, араб мамлекети да, ошол Куфа менен Багдаддын ортосунда жайгашкан бир Хира деген шаардын тургуну болгон араб жазуучусун чакырып, кана ушул катты мага окуп которуп бергин деди. Анан баягы катты окуп, Бисмиллахир-рахманир-рахим мин Мухаммадин расулиллахи иля Кисра азима Фарис саламун ала ман иттабал худа деп башталган экен да. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын ысмы менен баштаймын. Аллахтын элчиси болгон Мухаммадтан Персиянын падышасы болгон Кисрага жана хидаятты туура жолду ээрчигендерге тынчтык болсун деп башталган экен да. Анан бул баштапкы сапты укканда эле баягы Кисранын жүрөгү ушундай бир жүрөгүндөгү ачуу өртү ушундай жалындап күйүп, өңү кызарып, күрөө тамырлары көбөйүп кеткен экен дагы. Баягы жазуу котормочунун колунан катты жулуп алып, аны парча кылып, парчалап туруп, майдалап туруп, ырыгы тийген экен да. Анан кандай акысы бар бул Мухаммед тиги өзүнүн атын биринчи жазып, анан менин атымды экинчи жазганга. Ал деген когда ал менин кулум болуп турганда деген экен да. Яни эми мындай өтмө мааниде баягы мындай экономикалык жактан, военный жактан, ар тараптан ошол мезгилдеги Персиянын абалы кандай, анан Саудиянын абалы кандай салыштырып болбойт да. Ал вековой кылымдык бир держава болуп турса, государство болуп турган болсо, а булар бөлүнүп жарылган уруу болуп, ынтымагы жок жашаган, кат сабаты жок ушундай бир чөлдөгү арабтар болгон болсо, жана ошол
Ал менин кулум болуп туруп мынтип жазганга кандай акысы бар деген, яни именно жарым ошо Мекке Медина болбосо дагы бирок бир канча араб мамлекеттерин өзүнүн мындай жакында оккупация кылып алган да, басып алган да. Алардан налог алып турган, ал жерлерге өзүнүн губернаторлорун шайлап койгон дегендей. Мисалы элементарный эле ошол Йемен ошол перстердин карамагында болгон да. Саудиянын деле этегинде болгон Йемен мамлекети. Анан Абдулла ибн Хузафаны чыгарып ийгиле деп анан Кан сарайдан чыгарып ийет дагы. Абдулла ибн Хузафа маджлистен чыгат дагы, анан эмне кыларын билбейт. Жана табышмак, эмне болдум экен? Азыр мени өлтүрүп салышабы, же кайрадан энеден төрөлөмбү, кайрадан азаттык мындай жашоо беришет болду экенби деп ойлонуп турган чакта анан эмнеси болсо дагы Аллахка касам, мен эң негизги пайгамбардын аманатын аткардым. Мындан кийин мен эмне болсом, мен ошо болдум, Кудайга аманат деп туруп, анан сапарын улап кетип калат. Качан Кисранын ачуусу тарагандан кийин Абдулла жанакы катчыны, элчини алып келгиле дегенде аскерлер чыгып артынан түшүп, жет таппай калышат. Анткени ал бир топ узап кеткен болот Араб жарым аралына, анан таба албай калышат. Ошентип эми кандай болоңда дагы жибип кетип, мен ачуум менен айтып алыптырмын, кечирип кой, мен кайттым, канагатың до конца окучу, кечирип кой деген ниетте эмес. Анткени бул ниетте эмес экендиги азыр дагы белгилүү болот да. Ошентип Абдулла пайгамбар алейхиссаламга келди, болгон окуяны айтып берди, Кисрага кандай мамиле кылгандыгын, катты тытып салгандыгын, ачуусу келгендигин. Ошондо пайгамбар алейхиссалам мынтип эле койду дейт: Маззакаллаху мулках. Ал менин катымды кандай айырган болсо, ал дагы Аллах Таала дагы анын мүлкүн парчаласын, бөлүп салсын деген экен. Ооба болгондой эле ошол айтылбады эле. Пайгамбарыбыз мына бул сөздү пайгамбарыбыз бир болжол менен 57-58 жашында айтып атат да. Пайгамбарыбыз төрөлүштөн алдын эле билебиз, ошол Кисранын түшүнө кирип, түшүндө ошол Кисранын 14 этаждуу немеси талкаланбады беле. Чоң бир кандай ак үй талкаланып калган да. Ошондо ошол доордун эң мыкты көз ачыгынан сураганда көп өтпөйт, силер 14 Кисра алмашат. Эми ошол убакта Персиянын падышасын Кисра деп койгон да. 14 Кисра алмашат. 14 Кисра бүткөндөн кийин болду, Персия талкаланат деген да. Бул балким 7-8 Кисра болгондур. Андан бери анткени 60га жакын жыл өтүп кетип калды да. Ошентип баягы Кисра анан өзүнүн Йемен мамлекетиндеги замы болгон, мындай кызматчысы болгон Базанга кат жазат. Ага мындай деп айтат: бул катым сага жетер замат. Өзүңдүн алдыңдагы эки өтө мыкты аскериңге буйрук берген, алар Араб жарым аралына барып, жанакы мен Аллахтын элчисимин деп аткан адамды менин алдыма алып келсин деп буйрук берет да. Кара. Болгондо дагы эч кечикпестен немедленно деп Йемендеги өзүнүн бир губернаторуна, эмнесине, губернатор болуп калатын чыкканда. Эки элчиңди жөнөт, Мухаммадты менин алдыма алып келсин дейт. Ошентип бул адам Базан тараптан ошол эки мыкты аскер пайгамбарыбыздын артына түшүп, пайгамбарыбызды алып келиш үчүн тезинен жөнөп кетишет. Анан булар Йемен деген Саудиянын түштүк тарабында да. Таиф болсо Меккенин түштүк тарабында болуп калат. Анан биринчи булар Таифке туш келет да. Таифке туш келип, анан соодагерлерге туш келип калат. Соодагерлер алар кимдер болгон болот? Курайш урусунан болгон болот. Пайгамбарыбыздын урусу, бирок ага каршы чыккан бутпарас душмандар. Анан алардан пайгамбар алейхиссалам тууралуу кабар алат, угат. Анан Мединада экендигин угушат. Ошондо анан баягы эки аскер ошол Курайштын баягы соодагерлерине айтат да: биз силерди куттуктайбыз. Баягы кеп сөздү уккандан кийинчи силерди куттуктайбыз, сүйүнгүлө, анткени бизди лично Кисра өзү жөнөттү Мухаммадты тутуп келүүгө. Эми мындан кийин Мухаммадтын зыяны силерге жетпейт. Биз эле чечип коебуз аны деп баягы сүйүнчүлөйт да. Анан баягы адам сапарын улап Мединага келишет, пайгамбарыбызга жолугат. Пайгамбарыбызга Йемендин губернаторуна Базанга
аркы Кисра жөнөтүп жиберген катты окутат. Анан айтат, ушундай биз менен срочно сени Кисра чакырып атат дейт да. Десе пайгамбар анан айтат, эгерде биздин айтканыбызга көнсөң, анда биз Кисра менен сүйлөшөбүз. Йемендиктер айтып атат да, сага жакшы мамиле кылууга, сага зыян жеткизбегенге, мындай бир ортого түшүп, мындай сени сактап калууга аракет кылабыз. Эгерде баш тарта турган болсоң, анда сен билесиң Кисранын күчүн, Кисранын мошу, күчү аяка чейин жетерин сен билесиң. Сени дагы жок кылат, атүгү сенин коомуңду дагы жок кылып жиберет деп коркутушат. Пайгамбар алейхиссалам ал экөөнө жылмайып коет да. Эч камырабастан, ушундай бир жүрөгү былк этип койбостон жылмайып коет дагы. Баргыла. Бүгүнчө эс алып тургула, анан эртең менен келгиле, мен силерге жообун берем деп коет. Анан кетет. Эртеси эртең менен келгенде анан пайгамбар алейхиссалам айтат, даярдандыңбы, кеттикпи дегенде пайгамбар алейхиссалам экөөнө айтат экен да. Эми бул күндөн тарта силер Кисраңарды көрбөйсүңөр. Кисраңарга жолукпайсыңар. Аллах аны кече түндө өлтүрдү. Өз баласы, өз канынан, жанынан чыккан Ширавайх деген уулу ага баланчанчы түнү, баланчанчы айда, баланчанчы түнү кол салып аны өлтүрдү дейт да. Өзүнүн эле канынан, жанынан чыккан Ширавайх деген уулу мансап ушунчалык кишини мас кылат экен. Ушу атам өлбөй койду, атам өлсө мен ордуна келип падыша болот элем деп сабыры чыдабай атасын өлтүрүп туруп, анан өзү падыша болуп алат. Десе тиги экөө пайгамбарыбыздын жүзүндө тигиле жалдырап карап калат, таңыркаган абалда. Сен эмне деп атасың билесиңби? Ушинтип айтканыңды биз азыр базанга айтып барабыз. Десе пайгамбар алейхиссалам, ооба, ушинтип айтып баргыла. Жанагы айткыла, менин диним бүгүнкү күндө ошол Персиянын падышасы, Кисранын падышачылыгы кайсыл жерге жеткен болсо, ошол жердин бардыгына менин диним жетет. Эгерде сен мусулман болсоң деп Йемендин губернатору базанга кайрылып жатат, сенин бүгүнкү күндө карамагыңда эмне нерсе бар, ошону сага калтырамын, өз коомуңа падыша бойдон каласың, эгерде мага ыйман келтирип мусулман болсоң деп жөнөтүп жиберет. Баягы эки адам анан пайгамбарыбыздан чыгып кетет, базанга жетет, болгон окуяны айтып берет. Десе базан айтат, эгерде Мухаммад айткан чын болуп чыкса, анда ал пайгамбар, эгерде чын эмес болгон болсо, аны да көрө жатарбыз деп. Анан көп өтпөй эле базанга жанакы Кисраны өлтүргөн анын уулу Ширавайхтын каты жетип келет. Ал катта мен Кисраны өлтүрдүм, мен аны өлтүргөнүм өзүм коомума өч алыш үчүн өлтүрдүм, жеке нафсим үчүн өлтүргөнүм жок деп ал да актанат да. Анткени себеби ал атам Кисра коомдун мыктыларын өлтүрүп жиберди, аялдарды туткунга алды, мал байлыгын талап тоноп алды. Мен мекеним үчүн, элим үчүн, жерим үчүн атамды өлтүрдүм. Так что мен бүгүн Кисра болдум, падыша болдум. Эй базан, бул катым сага жеткенде сен мындан кийин мени Кисра деп билесиң жана мага моюн сунасың деп кат жөнөтүп жиберген болот. Базан баягы катты окуп туруп эле катты мындай ыргытат. Мындай ыргытып туруп, тамам болду. Мухаммад алейхиссалам бул пайгамбар, мен ага ыйман келтирдим деп анткени айын айткан буга чейинки сөзү чындыкка дал келди да. Ошентип мусулман болот. Бул окуя ушундайча бүттү. Ал эми Абдулла ибн Хузафанын Рим империясынын башчысы Кайсар менен болгон окуясы бул өтө кызыктуу да. Кайсар менен болгон окуясы Азирети Умар ибн ал-Хаттабтын халифалык мезгилине туш келет. Бул өтө ажайып бир окуя болгон. Бул хижранын 19-жылы болгон. Умар ибн ал-Хаттаб Римге аскерлерди жөнөтөт. Абдулла ибн Хузафа алардын катарында болгон. Анан Кайсар бул Рим империясынын чоңу, ага ушул мусулмандардын аскери келатыптыр деген кеп сөз жетет. Жана бул аскерлердин ыйманы тууралуу, алардын акыйдасынын бекемдиги тууралуу, Кудай жолунда, Аллах жолунда алардын баатырдыгы, жан аябастыгы, ушундай бир ажайып окуялары тууралуу кабарлар жетип, аябай кызыгып калган болот да. Анан айтат өзүнүн аскерлеринечи, эгерде ошол мусулмандардын арасынан эми ал убакта уже табийиндер да көбөйүп кетти да. Анткени пайгамбарыбыздын кайтыш болгонуна 19 жыл болду. Калп айтам, пайгамбардын кайтыш болгонуна уже 9 жылдай болуп калды. Анан
эми мында сахабаларга аябай кызыгып калат да. Анан айтат аскерлердин, эгерде ошол жанакы келаткан аскерлерди колго тутуп калсаңар, тиги имында пайгамбарды көргөн сахабаларын өлтүрбөгүлө. Алар тирүү бойдон алып келгиле. Укмуш эле легенда болуп кетти да бул жер шарында ушундай сахабалар. Кандай адамдар экен мен көрөйүнчү деп аябай кызыгып калган болот дагы. Тирүү тутуп келгиле деп айтып калат. Ошентип анан пайгамбар алейхиссалам бул сахабалары эмне болуп калат? Түрктөргө дебедимби? Рим империясынын аскерлерине туткунга түшүп калат. Анткени себеби Рим империясынын аскерлери өтө көп болгон. Булар саналуу эле болсо керек да. Анан Абдулла ибн Хузафаны алып келишет. Анан Малик падыша Абдулла ибн Хузафага тигиле карап туруп, анан мындай деп айтат. Мен сага бир нерсени сунуштайын дейт. Десе, христиан болбойсуңбу дейт. Эгерде христиан болсоң, мен сени азыр ушул жерден бошотом. Анан мен сага толгон токой байлык беремин дейт. Даражаңды көтөрөмүн. Десе, туткунда турган Абдулла ибн Хузафа ушундай бир чечкиндүүлүк менен жана сыймыктануу менен, текеберлик менен дебесем дагы мындай жүзүн тик көтөрүп туруп, хайхата жомокто айтпачы дейт да. Жомокто айтасың да каяктан? Бул сенин кыялыңдагы жомок. Мындай болбойт дейт да. Десе, ана айтат: "Иннал маута hala habbi ilayya alfa marratin mimma tad'uni ilayhi." Сен айтып жаткан нерсеге караганда өлүм мен үчүн 1000 эсе жакшыраак деп айтат. Десе Кайсар, дароо баягы Абдулла ибн Хузафан өтө бекем, сынбас, күчтүү, тайманбас экендигин дароо көрөт, сезет. Анан айтат: "Эгерде мен сага дагы бир нерсени сунуштайм, андай болсо, эгер макул боло турган болсоң, мен сага падышачылыгымдын жарымын берем" дейт да. Элестет. Бул деле бере койбойт, просто мындай ушунчалык жанакын бекемдигине бул ишенди да. Макул болбостугуна ишенди да. Анан сынама киретинде айтып атат да. Десе, колдору буттары таңылган Абдулла ибн Хузафа: "Валлахи лау атайтани жемия ма тамлик ва жемия ма малакатхул араб ала ан арджи ан дини Мухаммад торфат айнин ма фаалт." Аллахка касам, сен падышачылыгыңда эмне нерсе бар болгон болсо, жана арабтар эмне нерсеге элик кылган болсо, ошонун бүт баарын берсең дагы, мен мындай бир көз ирмемге дагы Мухаммаддын дининен кайтпаймын дейт да. Бир көз ирмемге болсо да кайтып коймойм. Бүтүндөй дүйнөнү берсең дагы бир көз ирмемге кайтмаймын. Аллах касам, канчалык бекем ыйман да. Тилекке каршы Советтер Союзунан ажырагандан кийин, бөлүнүп чыккандан кийин, алхамдулилла. Бирок Советтер Союзунун атеистик режиминин айынан биздин кыргыз эли динсиз калгандыктан, бүт эле эсенги динсиз калгандыктан, бу көөдөн пустой болгондуктан, Кудайга болгон, иманга болгон, исламга болгон маалымат, илим билим жок болгондуктан, ошол мезгилде кризиске туш болуп, ачкалыктын айынан, жоктуктун айынан, хотя анчалык деле ачка калгыдай деле кыйын заман болгон эмес. Баарыбыз эле калама жеп, бирок курсагыбыз ачка калган жок. Мындай жөнөкөй жашоо образын көрдүк аябай. Мектепке 20 сом фонд тойзу убагында төлөй албай, 1996-жылдан 2000 жылга чейин кыйын замандар болду окшойт. Ошол заманда көп кыргыздар баптисттерге болбогон акчага сатылып кетти да. Болбогон акчага имандарын сатып ийди. Болбогон бир кап унга бир убакта муфти, экс муфтиз айтмакчы. Бул жерде бул сахаба эмне деп атат? Анда айтты, анда болсо мен сени өлтүрөм деди. Десе, өзүң бил деди. Десе айтат, анан дароо мунун дарга асышты. Дарга асышты дагы. Дарга асып туруп эмне кылды дейсиңер? Өзүнүн эң мыкты жанакы мергенчилерин буйруп тур дагы, колуна жакынатасыңар, бутуна жакынатасыңар. Улам жакынатып коркутабыз деген экен да. Тийгизбей, бирок жакын кылып колуна, бутуна жакын кылып атасыңар. Анан буттарына жакын кылып айтат, анан айтат, диниңен баш тартасыңбы дейт. Жок дейт. Кайра башына жакын кылып атат. Аз башыңа тиет эмкиси. Диниңен баш тартасыңбы? Жок дейт. Анан айласы кетип эмне кылат? Чүргүлө дейт кайрачы. Дардан чүрөт дагы. Анан чоң казан алып келип, ага май куюп, анан аябай катуу кайнатат. Кайнатып туруп, мусулмандардан эки туткундап келип туруп, башка туткундар бар да. Экөөнү ыргытып ийет.
ыргытканда баягы дароо эти сөөгүнөн шылынып түшүп, апа-апакай болгон сөөгүктөр гана калат. Аны айтат, сен дагы азыр ыргытабыз. Болбосо христианствого кайт дегенде андан бетер, мурдагыдан бетер баш тартат да. Ошондо падыша андан үмүтүн үзөт дагы, анан эки аскерге тигини эки туткунду ыргыткандай мында ыргыт ийгиле дейт. Анан Абдуллону ыргытайын деп атканда Абдуллонун эки көзү жашылданып, көзүнө жаш айланып кеткенин көргөндө берки аскерлер: "О, падышабыз, ыйлабыйды" дейт. Десе падыша сүйүнүп кетип: "О, алып келе бер" дейт да. Аны кайттыңбы? Десе анан атаң чокой дейт да, күрүп айткандачы. Фабаха дейт. Баш тартат. Десе: "Вайхак, атаң булагы. Мен сени анда эмнеге ыйладым" дейт. "Мен сен ыйлап ийгенине сүйүнүп кетип анан эмнеге ыйладың" дейт. Десе айтат: "Абгани анни культу фи нафси тулқал ан фи хадил қидр". Мен ыйлаганым себеби мен азыр Аллах жолунда, Кудай жолунда бул отко ыргытылып жатам. Бирок менин бир эле жаным бар. Бир эле жаным Кудай үчүн жок болуп кетет азыр. Аттиң менин башымдагы чачтардын талынчалык жаным болсо, ошончо жаным Кудай үчүн курбан болсо кана деп мен ошого кейип ыйладым" дейт да. Дегенде анан баягы текебер падыша анан ойлонуп кетип туруп: "Бу башыман өбөсүңбү" дейт. "Бу башыман өп, мен сени бошотом" дейт. Десе Абдулла ибн Хузафа: "Жок, сен мусулмандарды дагы бошот, мен ошондо сенин башыңды өбөм" дейт да. Десе анан макул дейт. Анан өз ичинде айттым дейт: "Эй, бул Аллахтын бир душманы. Мен мунун башын бир өбүп койсом, мен эмес, бул жерде жалпы туткун мусулмандар дагы туткундуктан чыкса, мунун туткундугунан өлүмдөн калса, мында эмне зыян бар мага? Мейли" деп анан өбүп койдум дейт. Ошентип анан тиги падыша сөзүндө туруп, муну дагы жалпы мусулмандарды да туткундуктан чыгарды дейт. Ошентип аман эсен Мединага кайтып келди. Азирет Умар ибн ал-Хаттаб Фарукка болгон окуяны айтып берди. Ошондо беркилер ойлоп турганда, азыр Азирет Умар муну урушат болуш керек, бул намыска ылайык келбеген иш кылды деп кээ бир ушундар ойлоп турган чакта Азирет Умар бул окуяга аябай сүйүнүп, анан башында айтылган сөздү айтат да: "Хаккун аля кулли муслима юқаббила роса Абдулла ибн Хузафа". Мен эле эмес, ар бир мусулманга Абдулла ибн Хузафанын чекесинен өбүш важип болот. Мен аны өзүм баштаймын деп турган орундан туруп, баягы сахабанын эки чекесинен өбүп, ушундай бир урмат келтирген экен. Субханакаллаху бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.